Python'da sanдар боюнча айтып берейин. Бүтүн сандар тууралуу буга чейинки видеодон көрсөңүздөр керек, байкасаңыздар керек. Мондой сыяктуу points, needed деген сандар жазгам, тырмакчалар жок жазылат, көрдүңүздөр. Булар бүтүн сандар. 1, 134 сыяктуу. Аларды кадимкидей эле бири-бирине кошуп, кемитип, ушул сыяктуу амалдарды аткарып арифметика кылсак болот. Эгерде тексттин ичинде саптык чоңдук катары тырмакчалардын ичине сан келсе, аны биз бүтүн санга int деген функция менен конвертация кылып өзгөртсөк болот. Азыр ошол бүтүн сандар боюнча бир аз кичинекей мисал келтирип коеюн бул жерде. Азыр мисалы needed. Буга чейин ошо 50 деп жаздым да. Points барар 100 result экөөнү кошпайын. Needed plus points print res дедим. Түзөлүп алып калдым. Бул математикалык амал. Ал эми жана айткандай, мисалы 1 деген ошондой бир сан келди дейли. 1 деген өзгөрмө менен. Аны болсо сан деген өзгөрмө жаздыра ал дейли. Аны бирок int деген менен өзгөртүп коебуз. Int 1 анан print 1 дейбиз, сан дейбиз. Экөө консольго чыкканда айырмасы жок болуп калат, туурабы? Бирок экөө типтери башка экенин көрсөк болот. Типтерди кантип чыгарабыз? Print дейбиз, type дейбиз. Type менен 1 дедик. Бүтүр type сан дедик. Бирөө string классына таандык экен. Ама 1 деген. Ал эми экинчиси сан деген. Бул int классына таандык экен. Ошентип айырмаларын билип койсок болот. Эми калкыма чекиттүү сандар тууралуу айтып берейин. Калкыма чекиттүү сандар бул 1,3 же 0,1 сыяктуу сандар да. Ошону бөлчөк сандар деп айтсак болот. Рационалдык сандар деп айтылчу эле. Айтор Python'da ошо float деген жана андай текст менен келген нерсени 1,13 деген мондой текст менен келсе, аны float десек, ошо калкыма санды, калкыма чекиттүү сан болуп калат да. Эмне үчүн мындай аталып калганын мен сиздерге айтып бере албайм. Анын өзүнүн тарыхы бар, ошол өзүнүн мындай фундаменталдык алгоритмдери бар. Ошондуктан калкыма чекиттүү сан деп айтышат. Аны мисал кылып азыр могу жерден көрсөтүп берейин. Мисалы 1 бөлүнгөн 3 десек, анда бул дароо ошо калкыма чекиттүү сан болуп калат. Азыр көрсөтөлү. Буларды алып таштайын. 1 барар 1 3 дейли. Бул result болсун. 1 бөлүнгөн 3 res десек, мында сан чыгып атат. Мунун типи кандай экен деп сурайбыз азыр. Type res дейбиз. Ошо float болуп атат да. Биз күткөндөй эле. Эми монда текст келди. Тырмакчанын ичинде 1,3, 1,14 дейли. Аны калкыма чекиттүү сан кылыш үчүн float дейбиз, text дейбиz. 1,14 болуп калат мындай.
Эң сонун. Бирок так математикалык амалдарды аткарган бир калькулятор жасап атасыңыздар дейли. Анда биз десимал дегенди колдонушубуз керек болот. Анткени азыр мен силерге көрсөтүп берейин. Могу жерде мындай бир чатак бар. Print эле бошотуп туруп, onu результаты кандай болот деп сурайм. 0,1 кошулган 0,1 0,3 болду. Анан 0,3 кемити 0,3 болсо 0 болот да туура. Бул Python антип ойлоп экен да. Бул минус 17 даражадагы бир сан дейт мондай. Анан эми бул 0га жакын, бирок так 0 эмес болуп атат да. Бул туура эмес. Анда болбош керек. Бул маселени чечиш үчүн биз мындай кылат экенбиз. From decimal import decimal деп туруп сандарды жарыялайбыз. Мисалы result барабар дейли decimal 0,1. Азыр мен бул кодду түшүндүрүп берем. Азырынча мону жазып алайын. Print res десек 0 чыгарды. Эң сонун. Эми туура болуп атат. Бул жерде эмне кылдык? Биз Python менен келген, Python өзүнүн стандарттык китепканасы бар. Python стандарттык китепканасында decimal деген пакет бар экен. Анын ичинде decimal деген ушундай класс бар экен. Ошо класстын акырчы киримне биягында ушуну көрсөк болот. Ичинен методдору бар экен, атрибуттары бар экен. Иши кылып так математика керек болсо ушу менен колдонот экенбиз. Мисал ошондой.